Кудайдын чакырыгы 28-июль. Жашообуздун ызы чуусу менен түшүгүнүн арасында айланабызда башаламандык күчөп, бизди көнүмүш жолубуздан чыгарып жатканда, ички тынчтыкты табуу абдан маанилүү. Кыйын кырдаалдарда сабырдуу болуу бул жашоодо өтө зарыл сапат. Ал ар кандай турмуштук бороондордун ортосунда да бекем туруп, акылмандык жана Кудайдын ырайымы менен жашоого жардам берет. Филиппликтерге жазылган катта мындай эскертүү бар. Эч нерсе тууралуу камсанабагыла. Ар дайым сыйынганда жана жалынганда каалооңорду ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла. Ошондо Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Машаяк Иса аркылуу сактайт. Бул сөздөр менин жүрөгүмдө терең жаңырып турат. Кыйын учурларда аларга канча жолу таянганымды санап бүтө албайм. Дүйнө силердин тынчтыгыңарды тартып алганда, көзүңөрдү асманга көтөргүлө. Бардык түшүктөрүңөрдү жана тынчсызданууларыңарды сыйынуу аркылуу Кудайга тапшыргыла. Ар бир сыйынууңарда жашоонун оорчулуктарын жеңүүгө күч жана акылмандык берип жаткандыгы үчүн ага ыраазычылык билдиргиле. Жагдайларыңарды наалыбай жана каршылык көрсөтпөй кабыл алганда, жүрөгүңөр Кудай ар бир адамга бере турган тынчтык үчүн ачылат. Кыйын мезгилдерде өзүңөргө дайыма эскертип тургула. Силер жалгыз эмессиңер. Ишенимди бекем кармагыла. Күчтү Кудайдын убадаларынан алгыла. Жана анын планына ишенгиле. Ал силерди бир да көзүрмемге таштабайт. Жана ал өмүрдүн толкундаган деңизинин ортосунда да тынчтык менен айкындыкты тартуулайт.